Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар, кыргыз эли. Азыр сиздерге şu түштүк Америкада жайгашкан Уругвай мамлекетинен сиздерге кичинекей видео репортаж тартып жиберип жатам. Мен Уругвайда азыркы учурда Уругвайдын столицасы делген Монтевидео шаарында жүрөм. Монтевидеону карап турсаңыздар, мына азыр эң основной главный көчөсүнөн өтүп баратам. Это главный площадь на центрына чыгарчу. Вот. Архитектурасын карай келсек, архитектурасы Уругвай Буэнос-Айреске жакын болгон үчүн Аргентина менен Уругвайдын архитектуралары бири-бирине эле бир топ эле окшош экен. Азыр мына площадьтан жакындап калдык. Көчөлөрүнүн основной центральный улица деп эсептелип, бирок карабайсыздар бияктан. Тегиде көчө турат, мына биринчи этаждарын бүт уже красить вандализм деген көп экен биякта өтө эле. Биринчи этаждардын баарын тияктан бери тартып келсеңиз бүт тордолгон. Мага уже айтышты, кечке 10-11ден кийин эшикке чыкпай эле кой. Коркунучтуу тоноп кетет дейт. Бияқта Макдональдс бар екен. Көчөдө самый главный церковь, центральный. Саат 6 болду. Азыр бул жакта болсо биздин боордош өлкө деп койсок болот, Турция мамлекетинин посольствосу экен, жакта желеги илинип турат. Бул жакта негизи эң главный ошо площадь центр ушакта дейт да. Местный парламентский здания дагы якта сот бүт ушул тегеректе жайгашкан экен. Көчөдөгү фонтанчик Бишкектин фонтанына жетпейт, конечно, дейм. Башайгы Уругвай ушу түштүк Америкадагы кече күнү интернеттен окуп калдым, өнүккөн өлкө дейт, бирок бул жакта басып келе жүрүп ишенбейсиң өнүккөн өлкөгө кире берерин. Көп кызыктуу нерселер бар, известный дүйнөлүк брендтер да бар экен. Макдональдс, New Balance дегендей, фирменный магазиндер, дүйнөлүк брендте. Бирок монун баарын көрүп туруп, өнүккөн өлкө деп. Могул жакта жогорку сот. Уругвайдын жогорку соту экен. Светофор деген понятие дагы жок биякта. Машиналар ушулда өтөт. Эле кетип баратабыз. Местный Уругвай мамлекеттик языгы испан тилинде сүйлөшөт. Испан тилин, бирок бул жакта да англисче сүйлөгөндөр бар. Өтө деле көп эмес, бирок асастан бар экен. Карасаңыздар, элементарно монтип биринчи этажга забор коюп решетка коюп жапса да, анын бетин сүрөткө тартып кетишкен. Бүт жакта монтип биринчи этажда стеналарда бүт монтип сүрөттөр тартылган да. Бүт башынан айына чейин вот карап келатам, бир жерде соо жер жок. Карасаңыздар, жакта да Starbucks кофеси турат. Вот ушундай вот жакшынакай дүйнөлүк бренд турат, бирок беттери бүт сүрөткө тартылган. Карасаңыздар, бир соо стена жок. Болбосо бияк эң главный площадь эсептелет. Карасаңыздар мына. Yes, what do you want to buy? Fresh magnet? How much? 4 por 200 pesos. 4? 4 por 4 pieces, $5. 4 pieces, $5. 5 years. Yeah. Sí. So somebody speaking Spanish? No, habla poquito. Poquito. Okay.
Карасаңыздар жанагы эле айтып аткан эмелер дөйүнбө. Бул зданиясыдыр, государственный здание окшойт. Биздин көчөдөгү ырчыларыбыз дөйүнбө. Бизде Бишкекте ЦУМдун алдында да биякта ырдап атышат. И хоть күн жылуу эле, бирок бар обязательно бир кичинекей болсо да кофтасы кийип жүрүшөт. Анткени устак шамал урганда кыргыздар айтышат го. Ичиңе жел өтөт. Тиги жакта Канаданын посольствосу бар экен. Рұқсат берілді оқшайды. Жұтқа өтіп кетелді. Все. Площадьқа келдік. Бұл жақта уже светофор бар екен уже. Кичине болса дағы центр площадьына. Резиденция дейді. Бұл Уругвайдың резиденциясы оқшайды. Резиденция деп жазып тұрады. Мен испан тілінде сөйлемегендіктен көп нәрселерін бе жақтан түсіне өрген жоқпын. Азыр площадьта биздин Алатоо аянтында Бишкекте Манастын эстелиги тургандай эстелик белем, статуя. Эстелик, жок, эстелик эмес. Короче, Манастын статуясы турат го, ошондой эле бул жакта атка минген бир местный генерал окшойт. Же кимдир бирөө ошонун эмеси илинип турат азыр. Бети жагына чыгып туруп окуп көрөбүз. Так. Көчөгө чыгып туруп Артикас дейт. Артикас дейт. Артикас дейт. Местный полководец, генерал болгон окшойт илгери. Артикас. Шо. Жакта Уругвайдын желеги, өчөлөрү элдер бияка чыгып гүл айтып этишет экен, ары бери басышат экен. Биздегидей эле жашы окшош. Ошо айткандай эле архитектуралар бүт Буэнос Айреске Аргентиналыкына окшош. Эч кандай айырмачылык деле жок экен. International Organization for Standardization. Это международная организация по стандартизации, оказывается, здание. Бул жактан уже ары кеткенде ошо площадь бүтүп обычный эле башталат экен. Ушул менен сиздерге аз да болсо дагы Уругвайдын столицасынан Монтевидеодон эң алдыңкы главный площадь сиздерге кичинеден тартууладым. Кыргызстанга салам. Сиздерге кийинки видеомду Аргентина столицасы Буэнос Айрестен тартып жиберем. Каналга катталыңыздар.